Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү тарбиялык саат сабагыбызды баштайбыз. Анда эмесе бүгүнкү тема сүйлөшүү маданияты. Орунду сөз акыл эстен ут алат, орунсуз сөз ийниңден баш алат. Демек, бүгүнкү сабактын максаты адептүү сүйлөө жобосун түшүнөсүңөр. Мектепте, көчөдө, коомдук жерлерде кандай сүйлөөнү үйрөнөсүңөр. Досторуңа, жалпы адамдарга жакшы сөздөрдү сүйлөш керек экендигин билип аласыңар балдар. Анда эмесе окуучум, адептүү сүйлөө да улуу маданият. Сен сөз баккан, тил кудуретин бийик туткан, нарк насилдүү, ыйман ызаттуу улуу элдин урпагысың. Муну менен сыймыктансаң болот. Ата бабаларыбыздан бизге көнөрбөс мурас сөз байлыктары калды. Башканы коюп, манасты айт. Кенже эпостору, жөө жомоктору, ырлары, макал лакаптарычы өзүнчө эле бир улуу философия. Ата бабаларыбыз кандайча баарлашып сүйлөшкөн деген суроого жооп берип көрөлүчү. Демек, жаман сөздүүлүктөн качып, бир ооз сөздөн дүйнө кетет өрттөнүп, бир ооз сөздөн кайра калат көрктөнүп дегендей баарлашуу маданиятына өзгөчө көңүл бурушкан. Демек, маек адам касиетинин эң зарыл вазипасы. Маектешүү зор өнөр чеберчилик. Маектешүү учурунда ким сөзгө конок бере билсе, кунт коюп укса, маектешүүнү баалай билип, айрыкча сонун сөз, куйкум кепти орду менен айтып алса, ошол маектешүүнүн нак падышасы болмокчу. Той тамаша, мареке же коомдук жайларда маектешип отурган адамдар арасында кирип калсаң, төмөндөгү эскертилген адептүү сүйлөө жобосуна назар ташта. Анда эмесе олтургандардын жек көрүүсүнө кабылбаш үчүн дене башың, кийимдериң таза болсун. Оозуңдан сарымсак же болбосо кан пияздын жыты келбесин. Маектешип отургандардын үстүнө кирип барганыңда салам берип, алар менен учурашкын. Сенден жашы улуу адамдардан жогору олтурбагын. Эки адамдын ортосуна уруксатсыз отурба. Улуу кичүүдөн бардыгын урматтап, жашына, мартабасына карап мамиле кылгын. Маектешүү учурунда эстеп, үлгүлөп олтурбагын. Бөтөндөргө сөз бербей, өзүңдү билерман көрсөтүп, кайра сүйлөй бербе. Бир адам сүйлөп олтурганда, анын сөзүн бөлүп, арага сөз кошпогун. Артыкча өлчөмдө көп сүйлөп, эзмелик кылып олтурбагын. Сөзүң кыска, маанилүү болсун. Эч кимди ушактабагын, ушак сөздөргө кулак салбагын. Сөөмөйүң менен сайып сүйлөбөгүн. Маектешиңдин ыза турматына тийишпегин. Адеп сактап, тарбия чегинен чыкпай сүйлө. Ар бир эле ыктуу, ыксыз айтылган сөздөргө каткырып күлө бербегин. Жаныңдагы адам менен шыбырашып сүйлөшпөгүн. Башкалардын көңүлүнө күмөндөтүү түшүрбөгүн. Сүйлөшүп жатканда эки жагыңды каранбагын. Жаман, бейманы сөздөрдү сүйлөөдөн сактангын. Демек, ушул биздин жоболорубуз болот. Демек, үйгө тапшырма балдар. Адептүү сүйлөө жобосун бардыгыңар бирден жаттап алгыла.